Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Махарбек Каргинов, хватит бросать вызов Бибулатову. Я готов с тобой подраться. Ассаламу алейкум достор, Атлет Кейджи каналынын жалпы катталуучулары, кыргыз спортунун көрөрмандары. Анда эмесе биз спорттогу жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Спортчуларга колдоо болсун. Жакында эле ACA уюмунда бразилиялык Даниэль Жубилаев аттуу мушкерди жеңип, бул уюмда катары менен Бразилиянын 3 мушкеринен күчтүү болуп чыккан Алимардан Абдыкаров өз салмагындагы рейтингде 7-орунга көтөрүлдү. Бүткүл КМШ өлкөлөрү боюнча эң күчтүү уюмдардын биринде мындай жыйынтык көрсөтүп жатканы кубандырган көрүнүш. Болгону турнирден кийинки $50,000 бонусту албай калган өкүндүрдү. Андай сыйлыкты уюштуруучулар негизги беттеште мушташкан мушкерлерге берип коюшту. Ал маалыматтын алдында Алимардан просто нет слов деп жазып калтырганын окусаңыздар керек. Бирок ACA лигасынын вице-президенти Асланбек Бадаев кыргыз мушкерин мактап сүйлөдү. Заглавное событие вечера. Алимардан Абдыкаров против Даниэля Жубилева, экс-чемпиона. Знаете, я был удивлен тем, как тяжело в этом бою бил Алимардан. Он тоже был близок к финишу, там были около финиша. У Алимардана были проблемы с кистями, он их решил, залечил, и видите, как он тяжелее стал бить. Я не помню, чтобы так сильно били Жубилеву, и самое главное, я не помню, чтобы так много пропускали от Жубилеву и оставались на ногах. Алимардан после в хлам выигранного первого раунда принял дуэли во втором и в третьем раунде и зарубался, хотя не обязан был этого делать, шел в контакт, принимал самые тяжелые удары Жубилеву и выдержал их. Честь и хвала этому парню, он сделал серьезное заявление, 3-0 в лиге, он будет в топ-10 в обновленном рейтинге. Это серьезная заявка, ребята. Этот парень, он реально открытие в этой лиге. Он бросил вызов Маркосу Родригесу, который победил Низама. Он говорит, давайте я поднимусь в весе и буду драться с тобой, отомщу за своего брата. Но там разница в габаритах будет существенная. Я думаю, нет смысла в этом поединке, тем более турнирного. Пусть Алимардан остается в своем весе. Ну и вызов как раз таки Махарбеку Каргинову также последовал от Алимардана. Но Махарбек сейчас в Гран-при, и мы знаем, что если он сойдет с этого Гран-при или после Гран-при, то обещан реванш Жозеэлю Сильвии против Махарбека Каргинова. Поэтому посмотрим, насколько эта история затянется. А хотите ли вы сами увидеть Алимардана в Гран-при? Оставляйте свое мнение. Дагы бир кыргыз мушкери Немат Абдрашитов Brave CF уюмунун жарым жеңил салмагынын чемпиону болушу ыктымал. Уюштуруучулар кабарлагандай, 23-июнь Бахрейнде биздин спортчубуз ал салмактагы курдун ээси орусиялык Роман Богатов менен чыгат. Богатов 1990-жылы төрүлгөн спортчу. Боюнун узундугу 1,75 м. Өтө тажрыйбалуу мушкер. Белгилей кетсек, аталган атлет өз карьерасында жалпы 14 беттеш өткөрүп, бир эле жолу жеңилген. Болгондо да UFC уюмунда. Ошол кезде жанып турган М1 уюмунда чемпион болуп, курун 2 жолу коргогондон кийин UFC менен М1 глобалдын ортосундагы келишимдин негизинде UFC-ге өткөн. Бирок мушкерлердин кыялы болгон UFC-де 2020-жылы бразилиялык Леонардо Сантоска каршы дебют жасап, жеңилип калган. Ал беттеште калыс Марк Годдард Богатов тарабынан эреже бузууларды каттай берген. Кийин Богатов эч кандай туура эмес жерге теппегенин айтып, UFC уюмунун өз саясаты бар экенин ачык белгилеген. Ошондой эле UFC уюму М1 менен болгон келишимдин негизинде келген мушкерлерге эмес, менеджерлер аркылуу келген мушкерлерге жакшы мамиле кыларын байкаган. Дагы бир себеби, анын секундантынын славяндарга байланыштуу татуировкаларынын болгону айтылган. Айтор мына ошол себептерден улам аталган уюмда кармалган эмес. Дана Уайт эч кандай себебин түшүндүрбөй эле уюмдан чийип салганын айтып жүргөн. Андан соң Богатов Brave уюму менен келишим түзүп, 2021-ден бери 3 беттеш өткөрүүгө жетишти.
Эки беттешти ийгиликтүү өткөрүп алган соң, былтыр октябрь айында бул салмактагы курун багындырган. Ал 14 беттешинин 8-inde калыстардын чечими менен жеңишке жетсе, 2 жолу техникалык нокаут менен жана 4 жолу каршылашты муунтуп салган. Ар тараптуу, тажрыйбалуу мушкерге каршы чыгуу Немат үчүн оңой болбойт. Бирок биздин нокаутерго ишенебиз. Анткени акыркы өткөргөн 5 беттешинин бардыгын жеңип алган. Учурда спорттук формасында турган спортчу. Брейв уюмунда катары менен 3 беттеш өткөрүп, 3 жолу тең нокаут менен жеңген. Мына ушундай достор, спортчуларыбызга ийгилик каалап комментарий калтырып коюңуздар.